Assalamu alейкум дейт. Мен аялыма бирөө менен канча жаткан болсоң, талак түшсүн дедим ошончо. Ал жаткан жокмун деп касам ичти, ата-энесинде ошол маселе кандай болуп калат? Абирин ачпаңыз, касам ичсе аял жалган айтпайт. Жөн жерден эле чымындан кызганып кээ бир эркектер ушинтип талак бергендер бар. Аял анчалык эле жеңил ойлуу эмес туугандар. Жаман ойлопчу. Кээ бир эси жок эркектер бар, досторунун сөзүнө кирип аял менен шек менен сурагандар. Сен кайдан билесиң, балким сенин досуң дос эмес, ал шайтан сенин аялыңа кызыгып жүрөт ал. Ошонтип ортоңорго суук салып, ажыраштырып анан алган атат. Сен каяктан билесиң? Каяктан билесиң? Сен ошончо сага сулуулугун берген, жаштыгын берген, бала төрөп берген аялың ишенбей, жарма дос болгон ушуга ишенип атасың ба? Эч мындай факты далил жок туруп. Ошон үчүн андайга кулак салбаш керек. Үй бүлөлүк маселени достор менен отурганда козгобош керек туугандар. Бул кызгануу ошол жерде болот. Сенин досуңдун, сенин аялың менен теманы сүйлөшөт, эмне алакасы бар? Сен кандай эркексиң кызганбаган? Досуң менен дүйнөнү сүйлөш, досуң менен Майкл Тайсон менен Джейк Пол мушташат экен, ошону сүйлөш, эгер ошол спорт болсо. Сен дигини сүйлөш, муну сүйлөш, бирок сен аялыңды сүйлөшөсүң досуң менен. Кандай абийирсиз немесиң сен? Аялың ал сеники. Керек болсо, эжеңиз келип атса дагы үй бүлөңүзгө аралаштырбаңыз. Садаган кетейин эжем, сиз менин бир тууганымсыз. Сыйыңыз менен келип, каалаган сыйыңызды көрүңүз, бирок бизге аралашпаңыз. Ал бул менин жашоом. Туурабы же туура эмеспи? Кайын эжелер келишип атат, сый менен келсин, чайын ичсин, жакшы акылыңыз кетсин, анан беркилерин жакшы жашап аткан үй бүлөгө чок салбай. Ошон үчүн дос дегенде төшөккө чейин айтып бере турган дос болбойт ал. Өзүңүз үмүт берип койгон болосуз бир тууган. Аял киши касам ичип атса ишениш керек. Дагы эмнеге ишенебиз биз? Жүрөгүн союп, жүрөгүн көрүш керекпи? Биз эмне ыйыктык калыш керек анда касамга да ишенбесек туугандар? Бизди эмне байлайт жашоодо? Ошон үчүн ал туура эмес, бир тууган ишениш керек ал. Кыргыздын аялы андай эмес, мен ишенем. Ондон бири чыгар, бирок 9 ал намысына бекем. Аял киши үчүн андай ишке баруу оор болот тууган. Эркектер го одур кете берет ойлонбой.